Президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине 2022 жылы жол кырсыктарын 50%га чейин кыскартууну тапшырган. Бул талапты ишке ашырууда кызматкерлерге керектүү шарттарды түзүп берүү максатында өлкөнүн бардык аймактарындагы ички иштер башкармалыктарына кызматтык унаалар берилген. Ал эми Талас облусуна 5 автоунаа бөлүнгөн. Бүгүн кызматтык унаалардын ачкычтары облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө тапшырылды. Биз Талас областык жол коопсуздук камсыздоо кызматына министрлик тарабынан 5 автоунаа берилди жана ылдамдыкты өлчөөчү 3 радар берилди. Бул биздин материалдык техникалык базаны жакшыртуу максатында быйылкы жылы бизге министрлик тарабынан министрлигибизге жетекчилик өлкөнүн жетекчилик тарабынан бир нече талаптар коюлган. Бул эң биринчи талап бул жол кырсыктарын 50%га азайтуу боюнча. Ошол иштерди алгылыкка алып барыш үчүн министрлик тарабынан ушундай колдоолор көрүлүп жатат. Бул күнү Талас, Кара-Бура райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрү кызматтык унаалар менен камсыздалды. Ал эми калган унаалар Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө берилет. Буга чейин бизде 13 автоунаа болчу, 13 автоунаанын 5-өзү жараксыз болчу. Ошондо дагы балдар ошону өз күчү менен, өз демилгеси менен айдашып, булар ылдам машиналар жасап айдап жүргөн. Азыр мынакей биздин министрлик тарабына дагы чоң рахмат айтып кетсек болот. Бизге азыр ушундай бир базаларыбызга 5 автоунаа бөлүп берип атат. 189 жол кырсыгы катталса, быйылкы жылдын эсебинен 53 адам аз болгон. Ошого байланыштуу биз азыркы Садыр Нуркожоевичтин талабы боюнча жол кырсыгын азайтуу боюнча бизге ушундай техникаларды, базаларды бөлүп берип атканына биз өтө кубанычтабыз, сүйүнүчтөбүз. Рахмат айтып кетсек болот. Бизге азыр ушул техникаларды өзүбүз көзөмөлдөп ар бир райондорго, шаарларга бөлүп берүүгө даярбыз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө берилген унаалар кызматкерлери үчүн ыңгайлуу. Бул 5 автоунаа жол кырсыктарын алдын алууга жана жол кыймылын иретке келтирүүгө өзүнүн кызматын аткарат. Бул берилген автоунаалар бардыгы тең азыркы замандын талабына ылайыкталган, заманбап, ичинде керектүү милициянын кызматына керектелүүчү каражаттар менен жабдылган. Кызматтык унаанын өзгөчөлүктөрү объем жагынан дагы, бензиндин сарпталышы жагынан дагы үнөмдүү экен. Андан тышкары газ менен да жүрөт. Мисалы, милиция кызматкерлери окуя болгон жерге, же болбосо жол кырсыктары болгон жерге баягы тез арада ыкчам түрдө жетиши керек. Ошого дагы абдан жакшы шарт түзүп берет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жол кырсыктарын азайтууга багытталган кызматтык унаалар жерлердеги ички иштер органдарына бөлүнгөн. Өлкө боюнча жалпысынан 64 даана унаа таратылып берилди. Гулира Нурболотова, Мелис Элебесов, Талас шаары.